пайгамбар болуп келе элек мезгилде Каабаны суу каптап кеткен. Каабамда чукурраак жерде болот. Меккеге барган болсоңор көрөсүң. Ошол жердеги капырлар өзлөрүчү. О Каабанын ичинде толтура кудайлар бар. Ошентсе дагы эмне деди? Кегиле бул Кааба илгертеден урматтуу болуп келген. Кегиле Каабаны кайра куралы. Бирок шарты менен таза акчаңарды алып чыккыла. Сүткорлук менен тапкан акчаңарды, сойкулук менен тапкан акчаңарды кошпогула. Таза акчаңарды бергиле. Таза соода менен кылган. Өзлөрү капырлар. Бирок азыр таң каласың, азыр адамдар арам адал айырмасы болбой калды да, кеп келет. Акча тапсам болду болуп калат. О капырлар айтат, бул Кааба деген улук мечит бул. Качантан бери ушундай Ибрахим алейхисаламдан бери улуу болуп келет. Акчаңарды бергиле, топтогула, Каабаны салайлы. Бирок эмне болсун деди? Таза акчаңар болсун деди. Сойкулук, пайкулук, риба менен болгон акчаңар болбосун деди. Ошентип колунда барлары ал мезгилде акча жок болгон, тартыш болгон, Билесиңер, адамдардын эки кийими болгон эмес. Авратын астын гана жапкан, үстүнө материал болгон эмес. Байлар гана үстүнө материал жапкан. Кулдар алды жакта эле жаап жүргөн, үстүнө материал жок, акча жок. Ошентип таза акчаларды чогултуп келип Каабаны курайлы дегенде Каабага акча жетпей калды. Мында сүйүрөөк болгон да Кааба. Анан мындай кылып кичине эртип, 4 кылып акча жете турган кылып бүтүп калды. Кээде біз үй салып атканда, фундаменти биякта болот, бирок акчаңыз жетпесе, кичине эртип временканы салып ийбиз го. Ошондой кылып, бир аз акча жете турган кылып туруп, мындайынан фундаментти куюп туруп, Каабаны 4 кылып салып койгон. Өзү Кааба мындай болуп, мындай узунураак болгон. Ибрахим пайгамбардын фундаментинде ушундай болгон. Кийин суу алып кеткенден бары кулап түшкөн да. Анан кайра салабыз дегенде, мундон биягына акча жете турган болуп, анан нерден фундамент куюп туруп, 4 кылып салып койгон Каабаны. Муну жер калып кеткен. Азыркы мезгилге чейин ушул жер калып турат. Ал дагы бир Аллах Тааланын хикматы. Азыр Каабанын ичине кирип намаз окууга баарыбызга мүмкүнчүлүк жок. Туурабы? Ошол жерге кирип окусаң, ошол жер ачылат. Каабанын чекесинде, жана чорго турат го, чоргонун түгүндө. Бир 3 метрде 6 зираат эди. Ноу чыкканактан 6 зираат. Эсептегиле канча болот? Бир 3 метрби? Ошол жер калып кеткен. Ошол жерге Каабанын ичинде намаз окуйм десең, ошол жерге кирип намаз окусаңыз, Каабанын ичине кирип намаз окугандай болосуз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Айшенебиз келип, "Я Расулаллах, мени Каабанын ичине киргизчи. Каабанын ичине кирип намаз окуйн" десе, жана Фатх Макка болуп, Мекка ачылгандан кийин ачкычты бир коомго, бир урууга берген, ушу кыяматка чейин сереттүү болот деп ачпайт аны эч кимгечи. Пайгамбар айткан күлүш менен эмес деп ээрчитип бар ошол жерге окуткан. Ушу жер Каабадан ошол жерге окусаң, Каабанын ичинде окуган болосуң деп. Айшенебиз айтат, мына дейт, азыр дейт, сен Макка бүт сенин колуңда болду. Мына немени чоңойтойлу дагы мурдагыдай салайлы, Ибрахим алейхисаламдагы дагы эки эшик кылайлы десе, пайгамбарыбыз эмне деди? Мен ушинтип салат элем, бирок сенин коомуң али динге жакшы кире элек, Мухаммед өзүнүн Каабасын бузду деген сөзгө калбайын, тура өз ошо ойдон деген.